Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Мен Алтынбек уулу Нурдин Сарычелек корогундагы кезектеги видеону чыгарууну туура көрдүм. Бул чыгарылышта райондон келген комиссиялар, ошондой эле мага айтылган жалган жала жана Сарычелек корогунун азыркы абалы жөнүндө сөз болду. Сиз айттыңыз азыр бюджетке түшпөйт деп, бияга айтты бюджетке түшөт деп. Жоқ, республиканский бюджетке түшөт деп атам, мен айттым. Республиканский бюджетке түшөт. Сарычелек корогунун акчаларыбы постон түшөт? Постон түшүп аткан. Республиканский бюджетке түшөт. Бирок ушул убакка чейин Сарычелек корогуна бир да сом жумшалган эмес. Мен билбейм аны. Аксы районунун налоговый начальниги экен. Атыңызды айтпам? Атыңызды? Калай экен? Фамилияңызды айтып койбойсузбу? Бул жерде бул кишинин налоговый начальниги дегенинен мына ушулар акчалар каяка жумшалыш керек, кандай болот деп суроома жооп ала алган жокмун. Ал эми бул жерде налоговыйдын кызматкерлери постко ар бир адамдын 100 сомдон төлөгөн акчасы кассадагы акча менен тетраттагы акчаны салыштырып чыгышты. Корукка өтүп аткан баратазын комиссия карап чыктык. Отчет чыгарганда 41.100 чыгарды мынакей аппарат. Эсептедик, толук мындай айтканда исмис чыкты. Дальше кет. 2023 19 июл саат 12-ден 10 мүнөт өткөндө. Ошентип постого түшкөн акчаларды эсептеп, андан кийин Сарычелек көлүнө өстөй жөнөттү. Сарычелек көлүнө чыгып барган учурда эс алуучулардын аябай көп экенине түш болдук. Ошондой эле биздин өткөн чыгарылышта алынып аткан акчалар азыркы күндө алынабы жокпу суроо берип көрдүк. Албагандары тартып бердим. Саламатсыңарбы бизге? Жакшы, дем алыштар жакшыбы? Бул жерге отурганыңарга акча алдып албадыбы? Ал элек. Бекер болуш керек да. Бекер экен, бекер. Негизи бекер бекен, бербедиңер. Жок, пока берилиппиз. Пока же негизи. Эми Негизи айтып кетти, негизи Бекер айтып экен. кетти. Бир сом акча бербедиңер. Бекер экен. Өзүң сурап койбойсуң. Эзине. Az эзинен сурап кетсем мен. Могу жерден албайсыздар, а? Мурда алып келесиңер. Жок, мамлекеттин жеринде албайбыз. Анча-анчалап көңүлүн кызым идишиңи жууп берип коесуң, акча жууп атасың, мустакчыга деп көңүлүн таштап акча таштап кетет. Ал акчаны деле ошо мусорда көрүп атасыңар, канча эл келет, ошо мусор дарбыздар айрыкча кандай сасып атат. Ошолор бүт чыгарып атат, өзүм алып калам. Мага айлык жок, айлык бар. Мен карайм. Азыр акча алынбайт, а? Азыр акча алынбайт эди. Бул эмне документ бар? Блогермин, мындай текшерем, акылуумун деген. Ошого карата жооп берем, мен жооп бербейм бул балага. Сиз кылган ишиңизди айтып коюңуз. Азыр акча алынбайт экен, айжа? Ооба. Болду. Сүйүнчү туугандар, Сарычелек корогуна кирип барган, отурган жерлерине мындан кийин акча төлөбөйт экен. Мына ушул жерлерде тамак кылгандарга дагы мындайча айтканда бекер. Өткөндө кызмат кылып ич жууганда төлөйбүз деп айттыңбы өзүң? Кандай иш жууганда төлөйбүз? Ич жууганда акча алып атабыз өзүң айттыңбы? Мен алмайын болбочу, качан айттым мен сага? Сиңдим айылдап келди, Кызылжардан балдарыбыз сыкал ооруп атат дедим, келип жүрөт деп. Өзүң айтып атырмын мен. Ич жуу атат. Сен мен алмайын болбой, сен акылыңды жейчи. Дагы жакшы, азыркы мезгилде телефон деген нерсе бар. Болгон нерселерди телефонго тартып алууга мүмкүн. Азыр биз мурдагы келгенибизде тартканыбыздагы акча алгандарын, ошондой эле көрүүчүлөрдүн жөнөткөн видеолорун силерге чагылдырып беребиз. Мына эже 5 сомдон алып атат, 5 сомдон алып могу кыз алган. Туристтерге жылда ушундай 2-жыл жыл подряд байкоп атат могу эже менчи. Мына 5 сомдон алат, эч кандай нерсе чекпек деле бербейт ушу.
Muzdak suvu iyi. Emeğe saldırsan geç. Gölge çıktı. 15 bin saldır. Oşanda bol. Tay. Göm canantı. Arço. Bırak. Ne orası ayık ama. Vay bu gitpa vurdu. Ya bu dillerle. Балыр менен бакка чакап коюш керек. Места даже иштен сатып ана мумбай дедигим бар мен алыстыра барып эми бу экинчи арсам мындайдан суу көтөрүп кетип Ошону мына места канча саат отурасың деп а 2ге чейин отурабыз. Saat belirlep koyuştu turabı. 2'den Türk eteceğiz. 2ден туруп кетип 2 кечен канча сом бересиз? 500 сом. 5 сом берese. Шарттары жакты, жакпады. Чактар жаккан жок. Неме тамак кылгандарга места тамакка акчалап албайбы? Алат тамакка өзүнчө алат, идишине өзүнчө алат. Кайжымда идиштерди сатып аласың, местаны акчага сатып аласың. Мону 50 сом аласың. Акча менен экен да бул жерде. Бардык акча менен. Тамак мес кылганга канча сом төлөдүңөр? Аны тамак кылдырбадык. Тамак кылдырбадык. Акча деди да бирок, акча деди. Иши кызак кыймылдаган Турганыбызга 500 сом. Рахмат. О. Жок Эми биз Буякта кылдырып келдик 2,5 болгон үчүн ачык айтсак, мамлекеттик жөнөгөт да. Азыр мына жер-жерлерди сурасак, айтпай атат. Жашырыпчы. Төлөдүңөрбү? Төлөдүктөр айтып болгон. Мисалы үчүн бүгүн силер төлөп кетсеңер, эртең башкалар келет да. Бекер отуруп калыш керек. Бизде мурун 500 сом төлөдү. Силерде мурун. 2ге чейин. Анан эми азыр 2ден дагы 500 сом төлөп берип алат. Бир тапчанга? Жөн эле бир тапчан. 3 эле саат бошон. Эгер өзү жок бошондо. Oradan çıkma kardeşim otur. Bugün Peter aydalбайт экен, култанат экен. Анткени комиссиялар бар, райондон келген. Ошону айтпайсызбы анан, Мына участковойдун көзүнчө. Ким эле? Неме? Бас. Өткөндөгү. Бас. Мына сен көзүнчө айттыңбы? Укам бул менден акча калып атат, акча сурап атат десем, бербейсизби анан ошо акчаны деди, а? Канча сурады? Акча канча сураганын алды эле, суммасын айткан жок болгон ошентип эле сүйлөдү. Ошол. Неге беришиңиз керек экен бул акчаны? Мен сизден акча сурадым. Сизге акча түшүп атат, тапчандардан акча бериңчи деди. Акча бериң деди. Качан айттым? Мынаки участковый. Ошентип айттымбы? А? Айттым ошентип. Менден ушул дедим, а сага? Акча сурап атат деп эле айтты сиз. Анан бул не деди? Не деп жооп бербейсиңби анан ошол акчаны деди. Бербейсизби деди. Бербейсиз. Болду ошол эле, анан башка эмне кыласың? Мен сизге акча түшүп атат. Акча бериң мага дедимби? Элдер көңүлдөн таштап кетип атат. Акчаны. Майлы Эмне деп. максатта сурадың эле акчаны? Мен сураган эмес. Мына участковый айтты го. Участковый айтты, мен тура участкойго келип сиз арстандыңыз, мени коркутуп акча сурап атыр деп. Коркуп атсаңыз бербейсизби анда акча дедим. Азыр айтам аны. Мен сиз мындай бет болуш керек адамдар. Телефон жок эле менде ушинтип сураган. Мен өзүм да берди телефон тартканга постоянно. Билбейм да эмне кылат. Ушу YouTubeга Мен сизден качан сурадым, мына, туру. Мынаки. Айтыңчы, качан сурадым? Кайсы күн эле? Ошол күн кайсы күн эле? Карганы берчи майли. Ушу Тоскоолатада бир карганы берчи ушу акча сураган болсо. Астан Курмангазы. Куда уруп келсин деп. Мынаки Курмангазы туруп участковый. Курмангазы. Мен сен келген күнү акча сурадым. Ал күнүн мен айттым го эмнерде ушундай эле болду деп. Аны эмне кыласың эмне ал? Жок мына. Беш жолу боло берет да келе берет. Былтыр деле келчү эле секи мен чай пай берип, меймандын башына неме кылып жөнөтчү элем. Майли. Сыйлап Жок коюңчу. Ушуну кутуп алсам мына. Ушу Тоскоолата эң улуу жер. Ушул эле карганы берсин. Эгер ушу айтканы чын болсо, карганы берсин болду. Мен карганам. Мен эгер акча сураган болсом, бир жолу сураган болсом келип, же болбосо мына Кудай мени уруп кетсин азыр. Мына Тоскоолатанын көлдүн алдында. Тоскоолата уруп кетсин, Эгер мына мен сураган болсом, мына айтыңчы. Ооба. Не деп сурадыңар? Качан, каерде сурадыңар? Азыр айтты. Мен сага кайталай албайм.
Азыр айтты. Сурмаңбазы. Кайсы слода сураган, Кайсы слода келдиңер эле? Кайсы слода келдиңер? Мен даже арыз жазып, ылдыйга түшүрүп койгом. Сиз айтпайсызбы? Арыз жазып түшүрүп койгом. Жок, айтпайсызбы? Не деп сурадым мен? Эзиңен чыгып кетти. Не деп сурадым мен? Айтпайсызбы? Эзиңен чыгып кетти. Эгер ошентип сураган, ногу ушинтип коркутуп атат мени кечке келип. Дедим. Кантип Акча сурап атат ногу менден. Канча? Канча экенин сен айтпадың, туурабы? Айтпадың, канча экенин. Канча сурадым мен сизден? Айтпайсызбы? Мен айттым. Мына ошол жерде туруп мен каргандым. Эгер акча сураган болсом, айтпайсызбы? Тең келбейиш керек да, бул тең келе турган адам эмес. Карганбайсызбы? Каргандым мен азыр. Туурабы каргандым. Көрсүңүз ушинтип көк кылып адам тинди кылат. Эгер мен сизден 1 сом акча сураган болсом, айтты азыр видеого тартып алып акча бербесеңиз чыгарып берем интернетке дедиң беле. мен андай, мен ошентип эгер эже мен айткан болсом, мен 2 жылдан бери ушул жердеги акчалар мыйзамдуу түрдө Сары Челек көлүнө жумшалсын. Запөңдү минте берем деп атат. Ар жагынан ар нерсе кылып, запөңдү ушинте берем дейт. Анан участка бергенде анан мен тынчыйм дейт. Даже көчөт биздин өйдөбүздө жайык бар да, запөңгө караштуу. Ошол жерге көчөт тигип койгон. Лесниктер барып туруп алып салган аны. Уруксат жок, незаконный бул жер деп. Мен аны жер сураганым танбайм эже. Мен сураганым анык. Туризм катары, туризмди өнүктүрөйүн деп, 1-2 боз үй тигейин деп жетекчиликтен сураганым анык. Мен анан жер сурап атырым, бербей атырым. Бербейбиз деген эмес, беребиз деген мыйзам болсо. Эгер мен мыйзамдуу иштегиле деп атырым. Берден Майли, экөөнү аралаштырбайлы. Экөөнү эмен эмне максатта акча сурап, ошол эмне максатта өчөшүп атканын айтып. Мен айтып атпайм беже. Бир жолу оозуман акча бер, жол болсо деп чыккан болсо, мени сотко берсин. Жол болсо мен азыр каргандым. Мына, Тоскоолдо туруп, көл туруп. Мен бир жолу оозуман акча бер, жол болсо акча бербесең видеого чыгарам деп оозуман чыккан болсо, мына бүгүн Кудай уруп кетсин мени. Ошондой эле сөздү мына. Доказательство жок деже. Мына бир эле участкойдун көзүнчө ошо бир доказательство кармап кала алдым. Калган убакта келет. Кой мен иш кылып атам, мынтип атам деп колум бошойт. Мына ушундай туугандар, райондон келген комиссияларга бул жигит мени коркутат, мени коркутуп акча талап кылат деген жалааны айтканга чейин барды. Аны далилдеш үчүн эми кыргызчылык кылып карганганга чейин бардым. Кудайга шүгүр, мен бирөөдөн 1 сом сураган эмес, мени сурабайм дагы. Анан туугандар, эми комиссия келет дегенин угуп, булар бүгүн баардыгын бекер кылып коюптур. Бул видеону чыгаруунун максаты бул жерге кимдер гана келбейт, кимдер канчалаган акчаларды бербейт. Коомчулукка чыгарууну туура көрдүм туугандар. Биздин айылда мага чейин да көптөгөн патриот жигиттер чыккан. Мына ушул Сары Челек көлүнө түшкөн миллиондогон акчалар Сары Челек коругуна жумшалсын деп. Тилекке каршы Сары Челек көлүн өз менчигиндей пайдаланып, акчасын алып чөнтөккө салып жүргөндөр, аларды айылыбызга тетиризинче эл душманы кылып, алардын үнү басаңдап калган. Менин дагы үнүмө ар кандай жолдор менен басуунун аракетинде аябай иштеп аткан учурлары туугандар. Мына ошентип райондон келген комиссия, зам, аким, ошондой эле налоговыйдан көптөгөн тиешелүү кызматтардан кызматкерлер келишип, биздин видео материалдар менен таанышып, коруктун азыркы абалы менен таанышып, тиешелүү чараларды көрөбүз деп жолго түшүштү. Видеону даярдаган Алтынбек уулу Нурдин видеого комментарий жазып, лайк басып, ой пикир бөлүшө кеткиле туугандар. Ассаламу алейкум.